жаңышқы көздерді сұранамыз. Құрметті айымдар және мырзалар. Орныңыздар беріп беріңіздер. Анымесе дағы жолы барыңыздарға тұтман күн аралаңыздар, ардақты замандаштар. Бүгінгі жолығушының себебін барыңыздар жақсы білесіздер. Біз дағы да келен ал жөнінде бүгін сіздерге малымат жариялаймыз. Еще раз приветствую всех, дорогие друзья, уважаемые кыргызстанцы. Сейчас я бы попросил всех вас встать со своих мест. Звучит гимн Кыргызской Республики. Равнение на флаг. Рахмат, Эркин. Саламатсыздар. Усман, күніңіздер менен барыңыздарды. Добрый день всем. Сегодня 18 февраля. День солнечный, погода хорошая. И сейчас, что мы видим, что действительно актуально, то, что буквально вчера после обеда мы сделали анонс, что сегодня в 2 часа будет такое мероприятие по объединению 3 прогрессивных сил в Кыргызстане. И вот сейчас мы видим, уже зал переполнен практически. То есть мы видим, что этот вопрос, он сам витал в воздухе, что прогрессивные силы должны были объединиться, потому что страна одна. То, что нужно делать, всем примерно понятно, но почему-то этого на сегодня не происходит. Мен өзімнің атыман шул президенттік шайлоо бүткөнүнө мына бүгүн 1 айдан ашты, 1 ай 1 жыл болуп тур. Өзүм атыман ушул мени колдогондорго, андан тышкары ушул Аймен Касенов, Клара Соронкулованы колдогондорго терең ыраазычылык билдирем. Анткени мен да өзүм жүрөгүмөн өзүм шайлоого барбасам, ушул кишилерге добуш бермекмин. Ошон үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем, бизге добуш бергендерге. Бүгүнкү күндө биздин Адилеттүү Кыргызстан партиянын өкүлдөрү региондордон келди. Бул жерде мен көрүп атам, Балыкчыдан келди өкүлдөр, Токмоктон, Нарындан, Суусамырдан көрүп атам, Оштон өкүлдөр келди. Мен ойлойм, бул биригүү жалгыз эле Бишкек шаардык кеңеш үчүн болбойт. Башка шаарларда да бул биригүү буюрса болот. Анан бул биригүү мен үчүн Кыргызстан үчүн иштейм, таза, демократиялык баалуулуктарды колдогон, эффективдүү иштейм деген кадрлар. Анан албетте Кыргызстанда прогрессивдүү күчтөр деген бар, азыр 21-кылым. Ошонун баарын ой максатка алып, ушунун база фундамент катары көрүп, биз 10 күндөн бери сүйлөшүүлөр жүргүзүп, буюрса бириктик. Баарыңыздарды куттуктайм бул иш-чара менен. Мен терең ишенем. Азыр буюрса чучулак болот. Чучулактын жыйынтыгы кандай болбосо дагы биз ошол желек менен биригип, буюрса шаардык кеңеш үчүн жакшы жыйынтыктарды көрсөтөбүз деген терең ишеничтемин. Рахмат. Всем добрый день. Очень рад всех приветствовать, видеть здесь сегодня. Эльдар уже озвучил, что мы объединяемся. У меня задача сказать почему. Мы объединяемся для того, чтобы наш город сделать красивее. Сделать так, чтобы в нашем городе было приятно жить. И делать так, чтобы у нас самих мнение о нашем городе изменилось. Когда-то это был город-крепость, потом это стал город-сад. Сейчас, к сожалению, пока это город-базар. И вот наше объединение, пусть это будет символом того, что мы хотим построить новый, современный, но в то же время не забывающий свои традиции, теплый, хороший и уютный город. Мы объединяемся ради города, ради его жителей. И приложим все усилия, чтобы реализовать ту программу, над которой работаем. Программа хорошая, она ориентирована на очень много
скажем, позитивных вещей, которые должны в городе произойти. И вам огромное спасибо, что сегодня вы нашли время присутствовать на таком мероприятии, которое должно стать примером для всех нас, чтобы мы смогли вместе, объединившись, прийти к единому согласию и реализовать те цели, которые перед нами стоят. А цели у нас хорошие, светлые, и я думаю, что нас ждет хорошее будущее. Спасибо большое. Саламатсыңарбы, урматтуу коноктор, бүгүнкү катышуучулар. Бул жерде Илдар мен Аймен айтып кетти. Биригүүнүн жакынкы максаты бул жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышуу. Ал эми биригүүнүн негизги максаты мына силерге окшогон прогрессивдүү, жаш, муунду бир күчкө, бир саясий күчкө бириктирүү. Ушул максат менен биз биринчи кадам жасап атабыз. Кудай буйруса, ушул биринчи биздин ушул кадамыбыз бир чоң кадамдарга айланып, бир чоң жолго чогуу түшсөк дагы, тилеген, баарыбыз тилеп турган, мамлекетибиз гүлдөсүн, өнүксүн деп тилеп турган максатыбызга чогуу жетишибиз керек. Мына ушуну азыркы күндө баарыбыз эле так жана даана түшүнүп калдык. Биригүү болбосо биз атандаша албайбыз. Азыркы коррупционерлер менен, мыйзамсыз байыгандар менен, паракорлор менен таза адамдар бирикпесе, биз алар менен атандаша албайбыз. Аны баарыңар өткөн шайлоолордо көрдүңөр, баарыңар күбө болдуңар. Ошон үчүн бир гана ушу 3 киши, 3 күч биригип аткан жок. Мына баарыбыз биригели, бул биригүү Кыргызстанга, жалпы Кыргызстандын жаштарына бир үлгү болсун деп биригип атабыз да. Анан өзүмүн ушул жерде отурган эми саясий жолдош болуп калдык десем болот, каалап кетерим. Буга чейин деле бир топ биригүүлөр болгон Кыргызстанда. Бирок кандай биригүү болбосун, эртеби кечпи жеке амбициялар, жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып, ал биригүүлөрдүн баары ыдырап кеткен. Аны баарыңар да билесиңер. Ошондуктан каалап кетерим, ошо жеке амбиция ойноп атканда Кыргызстанды ойлосок, ошол жеке амбицияны катып, жалпы максат үчүн, жалпы иш үчүн аракет кылып, дайым ушинтип биригип, кандай маселе болбосун, биригип чечип турсак, ынтымак да болот, жеңиш да болот. Анан бул жерде айтып кете турган нерсе, мага атайын дайындалган нерселер, мыйзам боюнча билесиңер, шайлоо блоктору өз алдынча шайлоого катыша албайт, партиялар гана катыша алат. Ошон үчүн бул жерде 3 партиянын аты аталып аткан менен бир партиянын атынан чыгышыбыз керек да. Ошол себептен азыр силердин көзүңөрчө биз баягы жребий тартабыз дагы, ошол кимге түшсө, кайсы партияга жребий түшсө, ошол партиянын атынан биригип Бишкек шаардык кеңешине, азырынча Бишкек шаардык кеңеши жөнүндө сөз болуп атат. Бишкек шаардык кеңешине ошол партиянын атынан катышабыз. Баарыңарга рахмат. Биригүүнү колдосоңор, кол чаап койгула. Для того, чтобы эту жеребьевку сделать, мы приглашаем сюда на трибуну лидера политической партии «Ахнет», депутата Джубаркинешской республики Дастана Бекешева. Пока Дастан Далабаевич будет говорить речь, я бы хотел обратиться к лидерам партии. На ваших столах, на маленьких кусочках бумаги, вы должны вписать имя своих партий. Сейчас мы проведем процедуру закладки названия партии в эти наши желтые ячейки. Напишите, пожалуйста, четко, внятно название вашей партии. Дастан Мурзагенис. Всем привет, всем участникам сегодняшнего замечательного мероприятия. Замечательно оно потому, что люди со светлыми мыслями, с общими ценностями объединяются вокруг одной задачи, вокруг одной цели. И это очень хорошо. Меня спрашивают, а почему меня нет в этом объединении? Я есть в этом объединении, но у нас партия Ахниет была создана в 2014 году. К сожалению, по некоторым причинам ей пришлось ликвидироваться в 2017 году и вновь возрождаться в октябре 2020 года.
для участия на выборах нужно 6 месяцев до регистрации. Вот поэтому партия не успевает на эти выборы. Но мы также будем поддерживать, и я буду везде просить поддержать эту замечательную команду. Я думаю, что этой команде будут присоединяться и другие. Поверьте, у других партий там тоже неплохие люди, но у них методы агитации, у них методы завоевания сердец избирателей немножко другие. Они не идут на идейной платформе, они идут на другой платформе, за счет денег, где-то просто раздача пустых обещаний. А я верю 3 лидерам этих политических партий, и я думаю, что они будут открыто работать в городском Кенеше. Их представители будут работать в городском Кенеше. И мы вместе с вами будем поднимать через них вопросы экологии, вопросы чистоты нашего Бишкека и в конце концов вопросы нашей безопасности. Так, ты готов, да? Так, ну теперь готовы, это очень волнительно. Я очень прошу потом меня не пинать, не ругать. Я сам волнуюсь, поверьте. Эркин. Какую согрели, какую сделали холодной? Я взял посередине. Сейчас. Вот это яйцо. Пока не хочется открывать, это такой волнующий момент, волнительный момент. Вот. Эх. Не хочу показать. Все видели, да? Эркин, читай. Мен де бір бісміллә деп реформа. Мен модератор болғаныма қижалып болып кеттім. Бірақ барлығыңыздар көрдіңіздер, бұл тағы бір жолы айтып кетері, бұл реформа партиясы болды. Но это не должно быть победой одной партии. Мы должны помнить, что мы объединились здесь, мы объединились для того, чтобы вместе идти. Спасибо большое. Эми айтып атырган сөздөрдүн баары айтты, өтө кубанычтабыз, бирок биякта партиялар чыкса деле ушундай эле кубанычта болмокпуз. Бирок кандай болбосун бизге буйруптур, бул бир четинен баягы бир чоң мындай жоопкерчилик да, партия үчүн, реформа үчүн бир чоң жоопкерчилик, бирок биригип аткандан кийин мына ушул күндөн баштап баарыбыз реформаторбуз. Бизге реформа керек. Лет 10 назад читал одно исследование, автора уже не помню, ну там есть такой момент, что в любом обществе, чтобы произошли действительно большие изменения, должна создаться критическая масса людей, которые действительно хотят этих изменений. И в этом исследовании говорится, цифра около 17% общества должно проснуться, захотеть изменений в лучшую сторону и не на своих идеях, мечтах, а в деле это начать проявлять. Поэтому я верю, что на сегодня в Кыргызстане уже эта критическая масса появилась, эти 17% в лице нашего объединения, этих на сегодня 3 политических сил. Я думаю, завтра нас будет больше. Мы всех приглашаем в это объединение. Я думаю, мы выиграем Бишкекский городской кеңеш. У нас есть очень хорошая программа. Ее мы презентуем официально. У нас есть очень хорошие кадры. И в Бишкеке проблемы примерно всем очевидны. Это экология, смог, общественный транспорт, пробки,
застройка, без учета розы ветров, недостаток коммуникаций и так далее, и так далее. То есть вопросов очень много, но у нас есть кадры, которые все эти проблемы могут решить. Поэтому всех еще раз поздравляю с нашими 17%. Поздравляю партию «Реформа», поздравляю партию «Осман Алато» и поздравляю нашу партию «Атлету Кыргызстан». Будет поступательное движение вперед. Спасибо. Позвольте мне поздравить нас всех с таким объединением. Я очень рад, что амбиции у нас ни у кого впереди не шли, что ради города мы все объединились. Где-то кто-то чем-то поступился, но это такая правильная жертва, чтобы наше совместное объединение достигли тех целей, в данном случае конкретно, могли преобразовать в какую-то хорошую сторону наш с вами любимый город. Все проблемы города озвучил Эльдар. Я думаю, что это такая физическое проявление. Но у нас еще есть культура, у нас еще есть спорт. И создать условия для того, чтобы у всех были равные возможности и каждый мог реализоваться. Спасибо огромное. Светлый путь. Дагы бир маанилүү нерсени айтканды унутуп кетиптирмин. Бүгүнкү иш-чара биздин региондогу өкүлдөр үчүн бир сигнал десек болот. Региондордо ушул 3 партиянын өкүлдөрү биригүүгө жол ачык. Эми ал жерде кандай партия болот? Ошол жерде партиянын күчүнө жараша биригели. Ош шаары, Токмок, Талас, Нарын, Каракол жана бир топ башка шаарлар бар. Кызылкыя, Айдаркен, Баткен. Ошонун баарынан биз дагы биригели, ошол жердеги биздин өкүлдөргө кайрылат элем. Азыртан баштап ойлонуп, убакыт кыска калды, документтерди тездетели, тапшыралы. Кыргызстан боюнча көптөгөн жергиликтүү кеңештерге ушу прогрессивдүү күчтөр кирели. Биздин программаны, биздин идеяны Кыргызстан боюнча тегиз тараталы. Рахмат. Манас агай, Батаев койгон сөзсүз. Кымбаттуу жаштар, бүгүнкү реформанын кабыз Дастан Дабаев сизге чоң рахмат. Мен жакшылыкка жорогум келет. Демек өлкөнү реформалар күтүп атат. Келечек, бүгүн, эртең, бүтүгүнү өлкөнүн келечеги жаштар сиздердин колуңуздарда. Биз өз киндигибизди өзүбүз кесип, өз тагдырыбызды өзүбүз чечип турган мезгил келип жетти. Мен ойлойм бүгүнкү биригүүгө көп күчтөр кошулат. Барыңыздарга ак жол, жараткан өзү колдосун, ийгиликтер. Туктайбыз силерди. Келечеги кандай болот эми? Шайлоо бүткөндөн кийин дагы чогуу болосуздарбы? Же ушул шаардык кеңешке? Эми азыр ушу шаардык кеңешке биригип аттанып атабыз. Анткени өзүңөр деле көрүп атасыңар, шайлоодон шайлоого улам жаңы күчтөр чыгып атат, бирок шайлоочулардын добуштары ыдырап кетип атат да. Анан байкап көрсөң алардын максаты дагы окшош, программалары дагы окшош. Ушул себептен мындай баалуулуктар жакын болгон 3 күч бириктик азыр. Эми азыр бул биригүүнү Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна сынап көрөлү деп атабыз. Андан кийин кандай болуп кетет? Мүмкүн бул бир жакшы, бир мындай ынтымактуу бир күч болуп кетсе, парламенттик шайлоого дагы барышыбыз мүмкүн. Эми аны убакыт көрсөтөт. Азыркы күндө мындай сөзсүз түрдө ошондой бир чоң шайлоого барабыз деп азырынча айта албайбыз. Бул биринчи эле кадам болуп атат да. Аны эгер ушинтип жакшынакай болуп ийгиликке жетишип кетсек, аны ким билет, мүмкүн бир жакшы, бир чоң бир партияга, чоң бир саясий күчкө айланып кетишибиз дагы мүмкүн. Азыр эми ошо Чүчү булакта реформа партиясы жеңип чыкты десек болот. Мындан ары ошол реформа партиясын жетектеген киши, мисалы сиз төрайымдык кыласызбы? Жок, ал мындай да 3 партия азыр бир бул реформа партиясынын атынан шайлоого барып атабыз да. Ал эми жанагы макулдашууда жазылып турат. Биз шайлоо бирикмесин түзүп атабыз депчи. Шайлоо бирикмесинин өзүнүн жетектөөчү органы болот. Бул реформа партиясынын политсовети ушул биригүүнү бийлейт дегенди түшүндүрбөйт. Бирикменин өзүнүн жетектөөчү органы болот. Ал жерге 3 партиянын тең мүчөлөрү кирет. Бул бирикме толугу менен реформа партиясына баш ийет дегенди түшүндүрбөйт.
реформа партиясынын аты менен шайлоого барып атат да, биз ага мажбур болуп атабыз. Анткени шайлоо блоктору мыйзамда көрсөтүлгөн эмес да, шайлоо блок болуп биригип бир блок болуп барыш мүмкүн эмес, бир партиянын атынан барыш керек. Ошол себептен реформа партиясынын атынан барабыз, бирок бул толугу менен ошо реформа партиясы бийлейт, реформа партиясы айткандай болот дегенди түшүндүрбөйт. Ал ошол неменин бирикменин өзүнүн немеси болот, жетектөөчү органы болот да. Анан ошол нерсенин баарын чогуу чечебиз, сөзсүз түрдө баланс болот. Эгерде реформа партиясынын атынан чыгып аткандан кийин, демек тизменин лидери башка партиядан болушу мүмкүн. Иши кылса, мындай тең салмактуулукту сактаганга аракет кылабыз да. Демек биригүүдө бир лидер болбойт, бириккенде бир. Жок, биригүүдө баягы эми бул жерде 3 көп эле лидерлер болушу мүмкүн да. Партиянын жетекчилери, лидерлер болушу мүмкүн. Бирок тизмеде сөзсүз түрдө, мисалы, биринчи болуп реформа партиясынын төрайымы турат деген түшүндүрбөйт да. Тизменин өзүнүн лидери болот. Эми 3 күч биригип аткандан кийин сөзсүз түрдө баланс болуш керек да. Бардыгы эле бир жерге кете бербейчи, аты дагы, лидери дагы бардыгы эле бир күчкө кете бербей, сөзсүз түрдө кандайдыр бир баланс болуш керек. Ошол баланс сакталат. Мисалы, аттанууда сиздер пикир келишпестиктер болуп, кайрадан эки жакка кетпейсиздерби? Эми ар кандай болушу мүмкүн, андай болбойт деп мен кепилдик бере албайм, анткени өзүңөр билесиңер, кээ бир учурларда баягы келишпестик болуп калса, ачуулук калтырып жибериши да мүмкүн турабы? Андай бирикмелердин көп эле чачырап кеткенин көрбөдүкпү? Болбогон нерседен эле, чынында ошондой нерсе бар. Бирок жана бул жерде айтып кетишти, буга чейинки бирикмелердин баары кандайдыр бир кызыкчылардын негизинде мандат бөлүштүрүү, же болбосо каражаттын тегерегинде болгондо биз идея менен биригип атабыз. Биз идея менен биригип атабыз. Анан эми шайлоо деген кандай болбосун көп каржыны талап кылат экен, ал жагын немеге келишимге жазылды. Ошо 3 партия тең мындай бирдей катышат депчи. Андай эч кимге артыкчылык болбойт, бардыгынын милдети бирдей болот деп. Эгерде ушундай тең укуктуулук сакталса, мамилебизде адилеттүүлүк, салмактуулук сакталса, менин оюмча бул биригүүнүн кийин дагы мындай немеси бар да, келечеги бар.